Биз силерге бүгүнкү көрсөтөлү деп жаткан видео көп убакыт соц тармактарда талкуу жаратып, керек болсо жергиликтүү теледен да көрсөтүлгөн. Бул окуя болжол менен 1 жыл мурун болуп, вирус сыяктуу таркап, миллиондогон интернет колдонуучулары бөлүшүп келген. Уолтер Карр, Американын Алабама штатынын Хомвуд шаарында жашаган жаш студент. Бир канча жыл мурда бул жигиттин шаарын Катрина ураганы каптап, миңдеген адамдарды үйсүз калтырган. Алардын катарында Уолтер апасы экөө да бар эле. Алар дагы болгон үй-жай буюмдарынан ажырап калышкан. Апасы баласынын окуусун төлөйм деп, балдарын багам деп бир канча жумушта иштеп кыйналып жатканын көргөн Уолтер апасына жардам бергиси келип иш издей баштайт. Бирок кайсы жакка кайрылбасын, анын жаштыгына жана студент экендигине байланыштуу эч ким жумушка алгысы келбейт. Бирок бир күнү жүк ташуучу керек деген телефонго чалса, эртеси күнгүгө жумушка чакырып кубандырышат. Издеп жүрүп араң тапкан жумушуна Уолтер абдан кубанып бактылуу болот. Бирок анын алдында дагы бир аз күтүлбөгөн жагдайлар турган. Эртеси жумушка чыгаар күнү анын эски унаасы бузулуп калган болот. Аны Уолтер түн бир маалга чейин чукулап оңдой албайт. Ошентип, араң тапкан жумушуна кандай жол менен болсо да айткан убактысына жетип барууну чечет. Анын жумушу үйүнөн 30 чакырымдай алыстыкта болчу. Ошентип, эгер азыр жолго чыксам, эртең мененкиге жетип барам деп үйүнөн жөө чыгат. Ал түндө чыгып, таңкы 4-тө жумушуна жетип келет. 30 чакырымдан ашык жөө жүрүп, анын бул аракети кандай жакшылык менен аяктаарын ал баамдаган жок эле. Жетерине аз калганда аны полиция көрүп, түндө жалгыз кетип бараткан балаларга күмөн жаратып, аны токтотушат. Полиция кызматкерлери Уолтер менен сүйлөшкөндөн кийин таң калышат. Кийин полиция кызматкерлеринин бирөөсү анын бузулган унаасы аны көздөгөн максатынан токтоткон жок деп эскерет. Полиция окуянын чоо жайын билген соң Уолтерге кофе алып беришип, жумушуна чейин жеткирип да коюшат. Аны жумушка чакырган үй ээси Уолтердин бир аз чарчаган абалда экенин байкаган. Анын уйкусу канбай, чарчап турганына карабастан, жаны тынбай иштеди деп эскерет ал аял. Уолтердин акыбалын башка кызматкерлерден уккан аял ага боору ооруп, бир канча күндөн кийин окуяны элге жазып чыгып, өзүнүн жүк ташуучусуна жумушка барып келип, апасына жардам берип туруусу үчүн башка унаа алып берели деп интернетке жарыя кылат. Ал аял $2000 чогултуп, унаа алсак болот деп пландайт. Бирок 3 күндө $34,000 ашык акча чогулуп, аялды өтө таң калтырат. Бул менен жакшы жаңылык бүткөн жок. Уолтер иштеген компаниянын директору анын окуясын уккан соң өзүнүн жаңы Ford автоунаасын белек кылат. Бул чын эле болуп жатканына ишенбей, кармын албай Уолтер ыйлап жиберди. Айланадагы адамдардын ушунчалык боорукер экендигине ишене албай турду. Жергиликтүү телеканалга берген интервьюсунда Уолтер окууну бүтүп, аскер кызматын өтөп келип, физиотерапевтке окуурун айтты. Бул окуя бизге максатка умтулууда эч кандай тоскоолдуктарга карабастан аракетти кылышыбыз керек экендигин көрсөттү. Кыргыздын макалында айтылгандай, аракет кылсаң берекет. Биз максатты көздөй тоскоолдуктарга карабастан аракетти кыла берсек, бүгүн болбосо эртең, бул жумуштан болбосо башкадан болбосо биз күтпөгөн жактан Кудайым ошол аракетибиздин берекетин берери анык.